Ассаламу алейкум достор, каналдын жалпы катталуучулары кыргыз спортундагы жаңылыктар менен тааныштырабыз. Видеону көргөн соң жакса лайк басып, алдына сөзсүз комментарий калтырып коюңуздар. Сюрприз! 2 эсе көп интернет. Переходи на О тарифтеринде. Сенде дагы көбүрөөк мүмкүнчүлүктөр бар. Көбүрөөк баарлашуу, көбүрөөк көрүү, көбүрөөк ырахаттануу. Жазды О мобилдик оператор менен тосуп ал. Кыргыздын легендарлуу балбаны Жоламан Шаршембеков Париж Олимпиадасынан кийин 67 килограмм салмагына өтүшү мүмкүн. Бул тууралуу ал өзү айтып өттү. Мындай эмгектин артынан ушундай 2 жолку дүйнөнүн чемпиону болуп отурабыз. Мага азыркы учурда мотивация, мен өзүм келечегим үчүн күрөшүп атам. Максатым бар, кичинекей кезден баштап максатым бар. Ушундай олимпийский чемпион болом, көп жолку олимпийский чемпион болом, көп жолку чемпион мира болом, көп жолку чемпион Азия болом деген ушундай жакшы максаттарым бар болчу. Ошол максаттарыма мен али толугу менен жетип элекмин. Бул максаттарыма толугу менен жетмейинче мен аракет кыла берем. Мен дагы как раз пландап аткам. Ушул олимпиададан кийин Кудайым буйрса, жакшы ийгиликтерди жараткандан кийин ушу 67 салмакка өтсөмбү дегем. Ушундай агайлар менен кеңешип, 67 салмакка өтүп, 67 салмакта ким күчтүүмүн деген бардыгы менен күрөшкүм келет. Күчтүүлөр менен күрөшкөн жагат. Алар менен күрөшүп, мен алар менен кооз күрөш көргөзгүм келет. Кимибиз көбүрөөк жакшыраак даярданып, кимибиз күчтүүрөөк болсо, ошобузду утабыз. Мен Кудайым буйрса ушул олимпиададан кийин 67 салмакка жакшы дайындык менен барам. Жоламан 67 килограмм салмагына өтсө, ал категорияда чоң атаандаштык болору чындык. Амантур Исмаилов, Разак Бейшекеев, Аманат Самат уулу, Эрмек Каныбек уулу өңдүү балбандар да бар. Жоламанды алардын арасында көрүү чынында кызык болмок. Жокенин мындай чечимин колдойсуздарбы? Ал салмакта өзүн дүйнөлүк деңгээлде көрсөтө алабы? Жана анын бул чечимге келишинин себеби эмнеде? Кандай ойлойсуздар? Балким Жоламан өзүнүн командалашы иниси Автандел Таалайбек уулуна 60 килограмм салмакты бошотуп берип жаткандыр. Ал салмакта Акыл Сулайманов жана Нурмухаммед Абдуллаев аттуу балбандар да бар экенин унутпашыбыз керек. Кыргыздын сыймыктуу спортчусу Мээрим Жуманазарова бала чагы, күрөштөгү эмгеги жана назиктик тууралуу суроолорго жооп берип, кыска айтып өттү. Ооба, бизге агайларыбыз да айтат, бош убактыңарда өзүңөр менен өзүңөрдү кандай десем, туура алып жүргөндү жана ошондой эле китеп окугула депчи. Мен көбүнчө Джон Кеханын, Брайан Трейсинин бош убактымда аудио книгаларын угам. Бош убактымда дагы кененирээк болуп калса, тууганда китептерин окуйм. Мен бош убактымда азыр деле, буга чейин деле бош убактымда тоого барам. Ошол жактан тамак аш жасап, жанымда жакын адамдарымды алып алам. Тоого барып эс алып, тоодон энергия алып, жана ошондой эле үй бүлөм менен болгону аракет кылам. Жаш балдарга биринчиден ден соолук каалайм, бирок ден соолук болгон соң талыкпай эмгек кылып, алдыга койгон максаттар үчүн кандай гана кыйынчылык болбосун, талыкпай эмгек кылышын каалайм. Кичинекейимде мен Таласта 9-класска чейин окудум. Кандай десем, кичинекейимден эле ата-энем эмгекке үйрөткөндүктөн мен окууда дагы жакшы окуганга аракет кылчумун. Кичинекейимде үйдө жайында дайыма үй бүлөбүз чогулуп турчу. Тайнемдер, таятамдар, апамдын бир туугандары, атамдын бир туугандары келип жайында биздин үйгө чогулчубуз. Дайыма ошол эсиме түшө берет. Назик болуп жүрүү бул деген кыз кишиге өзү кичинекейинен берилет да. Кыз киши, ар бир эле кыз кичинекейинен төрөлгөндө назик болот. Менин оюмча, назик болуп жүрүү эмес, күрөш менен катышуу кыз кишиге кыйын болсо керек. Кичинекейимде көбүнчө мага спорттук кийимдерди кийип жүргөн жакчы, анткени мага ыңгайлуу болчу ошолор. Бирок чоңойгон сайын более классический кийимдерди кийгенге аракет кылам, жагат. Мээрим быйылкы олимпиадада канчанчы орунга илиниши мүмкүн? Анын килеми үстүндө мүмкүнчүлүктөрү кандай деп ойлойсуздар?
спортчуларыбызга жылуу сөздөрдөн жазып, комментарийге калтырып коюңуздар. Олимпиада оюндары тууралуу маалыматтарды алып туруу үчүн каналга сөзсүз түрдө катталып, коңгуроону басып коюңуз.